Салам достор, биздин каналга кош келипсиздер. Бүгүн биз сиздер менен баракчабызга кантип сүрөттөрдү жайгаштыруунун жолдорун үйрөнөбүз. Негизинен сүрөттөрдү жайгаштыруу үчүн ошол сүрөттүн адресин колдонобуз. Ошол сүрөткө баруучу, сүрөткө же болбосо файлга баруучу жолду колдонобуз. Файлга баруунун 3 жолу бар: абсолюттук жол, салыштырмалуу жол жана толук жол деген 3 түрү бар. Биз сүрөттөрүбүздү баракчага жайгаштыруу үчүн абсолюттук жана салыштырмалуу жолдорду колдонобуз. Экөөнүн айырмасы кандай болот? Абсолюттук жолдо, абсолюттук адресте же болбосо жолдо биздин сүрөтүбүз же болбосо файлыбыз башка бир компьютерде жайгашкан болушу мүмкүн. Аны интернет аркылуу анын адресин көчүрүп алып, анан өзүбүздүн баракчабызда чыгарсак болот. Ал эми салыштырмалуу жол менен жасалганда, ал сүрөт же болбосо файл биздин компьютердин ичинде жайгашкан болушу керек. Анда эмесе келиңиздер практика түрүндө карап көрөлү. Бүгүнкү сабагыбыз үчүн дагы бир файл ачып алалы. Биздин бүгүнкү 4-нчү сабагыбыз. Жок, бул файлыбыздын ичинде жайгаштырып атабыз. Башка ачалы. Жана бул файлыбыздын ичине бир index.html файлын түзөлү. Структурасын жазып алалы. Биздин сүрөтүбүз body тегинин ичинде жайгаштырылат. Сүрөттү киргизүү үчүн image тегин колдонобуз. Жана бул party тег эмес, бир эле жүктүү тег, бир эле тег болуп саналат, так тег болуп саналат. Анын ичине болсо ошол сүрөтүбүзгө кеткен адрести жазабыз. Аны crc ушул жерге сүрөтүбүздүн адресин жазабыз. Анын үчүн биринчи интернеттен бир сүрөттүн ссылкасын көчүрүп алышыбыз керек болот. Анда эмесе сайттан бир сүрөттүн адресин көчүрүп алалы. Мисалы, бул сүрөттүн мышканын оң жагын басып туруп, copyright URL'сын көчүрүп алып, бул жерге коебуз. Анан файлыбызды сактап туруп, келиңиздер мына ушул файлыбызды Google'дан ачып карап көрөлү. Төртүнчү сабагыбыздын ичиндеги index.html барагыбызды ачып карайлы. Карап көрсөк, өзүнүн өлчөмү менен, браузер берген өлчөм менен сүрөттүн жайгашканын көрө алабыз. Кийинки сабактарыбызда көрсөтөм дагы бул сүрөттүн размерин кантип өзгөртсөк же болбосо ортого койсок, ортого коюу үчүн кандай командалар салыш керек экенин. Анда эмесе келиңиздер бир сүрөттү файлыбыздын өзүбүздүн компьютердин ичине сактап туруп, салыштырмалуу жол аркылуу баракчага кантип сүрөттү чыгаруу керек экендигин карап көрөлү. Бул сүрөттү өзүбүзгө сохранить кылып алалы. Бул сүрөт биздин файлыбыздын ичинде, ушул lesson сабактарыбыздын жанына сакталыш керек. Ушул жерге сактап койсок болот. Же мунун ичине сактасак деле болот. Ушул lesson 4 файлыбыздын ичине сүрөтүбүздү сактап алалы. Бул жерде биздин сүрөтүбүз пайда болду. Эми келиңиздер дагы бир image тегин жазып туруп, анын ичине анын ичине дагы crc командасын жазып, анан кашанын ичине бул сүрөттү коюшубуз керек. Ага чейин точка жана флеш белгилерин колдонуп, анан бул сүрөтүбүздү коюшубуз керек. Бул точка жана флештин эмне үчүн коюлгандыгын айтып кетсек, бул ушул сүрөт биздин файлыбыздын ичинде index.html файлынын жанында жайгашат дегенди билдирет. Эгерде биздин сүрөтүбүз index.html файлынын жанында эмес, анын үстүндөгү, мисалы, программалоо деген файлдын ичинде жайгашса, анда 2 точка, анан флешти коюп туруп, анан ошол
сүрөтүбүздүн атын жазабыз, ошондо гана ал көрсөтүп берет жана файлдын кайсыл файлда жайгашкандыгын ушул аркылуу аныктасак болот. Эми файлыбызды сактайлы дагы. Баракчабызды көрөлү. Ресурска кылсак, бул сүрөт дагы пайда болуп калды. Бул сүрөт биринчи компьютердин ичиндеги сүрөттү, анан кийин интернеттен алынган сүрөттү койгондугубуз үчүн катары менен жайгашты. Биринчи компьютердеги сүрөт жана интернеттен алынган сүрөттөр болду. Ушуну менен бүгүнкү биздин сабагыбыз аяктады. Эгерде видео жаккан болсо, лайк басыңыздар жана комментарий калтырыңыздар, биздин каналга жазылыңыздар.